Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин төрагалыгы алдында 15 февралда өкмөттүн кезектеги жыйыны өттү. Өкмөт мүчөлөрү тарабынан 2018 жылы социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маселе каралды. Мындан тышкары президенттин 2018 жылды региондорду өнүктүрүүнүн жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар жана 2018-2022 жылдар мезгилинде региондук саясат концепциясын аткаруунун жүрүшү тууралуу жана өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасын ишке ашыруу боюнча 2019-2023 жылдарга карата өкмөттүн планын бекитүү жөнүндө маселелер каралды. Пландын алкагында белгиленген артыкчылыктар өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн негизи болуп саналат. Бул кадамдар экономиканы чыңдоо, натыйжалуу мамлекеттик башкаруу, экологиялык, коомдук коопсуздукту камсыздоо жана улуттук өнүктүрүү программаларын жана долбоорлорун ишке ашыруу аркылуу жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган. 2018 жыл Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүшүндө бардыгыбыз билебиз жөнөкөй жылдардан болгон жок. Бул баарынан мурда глобалдуу процесстерге байланыштуу болду. Дүйнөдө жүрүп жаткан. Дүйнөлүк экономикада өйдө ылдый жылышуулар көп болду. Аны биз бардыгыбыз массалык маалымат каражаттарынан угуп атабыз. Энергетика тармагында өзгөчө мунай заттын баасынан көптөгөн экономикалар көз каранды. Өзгөчө бизге өнөктөш болгон мамлекеттер. Мына ушулардын да таасири тийди биздин экономикага. Бирок буларга карабастан биз экономикалык кыйынчылыктардан жакшы чыктык деп айтабыз. Элибизде ынтымак, тынчтык болду. Өкмөт ырааттуу жана салмактанган саясатты алып барды. Муну менен биздин өкмөт өзүнүн иштей ала тургандыгын, ишке жөндөмдүү экенин көрсөттү. Өлкөдө макроэкономикалык кырдаалды туруктуу кармап турууда негизги ролду өкмөт ойноду. Башкысы ишибиздин натыйжалуулугу жогору болду. Атап айтсам, ички дүң продукциянын өсүшү 3,5% түздү. Бул биздин экономикабызга абдан чоң, өндүрүштө абдан чоң үлүшү бар. Комтөр кенинин үлүшүн кошпогондо 3,5%га чыктык. Мындай шарттарды өкмөт биринчи кезекте эл алдындагы социалдык жоопкерчиликти аткарууну эске алып, социалдык төлөмдөрдүн бардык карызы жок, өз убагында төлөп турууну камсыз кылуу бул биздин башкы милдетибиз болду. Бул милдетти биз ийгиликтүү аткардык. Жалпысынан макроэкономикалык туруктуулукту кармап туруу үчүн өкмөт өз убагында чараларды көрүп, бекем позицияда туруп иштеди. Айрыкча төмөнкү маселелер боюнча позициябыз бекем болду. Биринчи жолу Кумтөр алтын кенинен өлкөнүн экономикасынын көз карандысыздыгын камсыздоого алгачкы кадамды баштадык. Бул стратегияны биз мындан ары да карманышыбыз керек. Ички өндүрүштү колдоп, аларга дем берүү иштери улантылат. Ички дүң продукциянын өсүшү 2018 жылы 550 көлөмү 557 миллиард сомду түздү. Бул 2017 жылга салыштырмалуу 37,5 миллиард сомго көп. 2017 жылы 520 миллиард сом болгон. Ал эми салыктык кирешелер 12,3 миллиард сомго көбөйдү. 17 жылга салыштырмалуу. Инфраструктурага инвестиция салуу 5 миллиард сомго өстү, мурдагы жылга салыштырмалуу. Айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн колдоо иштери улантылып, 5,6 миллиард сом жеңилдетилген насыялар берилди. Мындан тышкары мамлекеттик чыгарчаларды оптималдаштыруу боюнча 10 миллиард сомго кыскарттык. Өзүңүздөр билесиздер, ноябрь айында 2019 жылдын бюджеттин кабыл алып атканда дефицитти кескин түрдө кыскарттык. Жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоо үчүн өткөн жылы 10 жылдан бери ашпай жаткан коопсуз шаар долбоорунун ишин жылдырдык. Бул долбоордун ишине ашышына, ушул долбоорду жүзөгө ашырышына урматтуу президентибизден баштап депутаттарыбыз бардыгы салым кошту. Муну өткөндө да айттык, азыр дагы белгилеп кетүүбүз зарыл деп эсептейм. Бул долбоордун иштеп кетиш үчүн бүт мамлекеттик органдар, кызыктар органдар колдоо көрсөтүп аягына чыгарышыбыз керек.
мындай иштердин баары улантылат. Жана 19-жыл, 18-жылга чейин караганда, Кудай буйрса, ийгиликтүү жыл болуп деп ойлойбуз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, биздин өлкөдөгү макроэкономикалык кырдаалдын турукташып бараткандыгы тууралуу дүйнөдөгү абройлуу финансылык институттар баа бере баштады. Мисалы Дүниөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Эл аралык валюта фонду өздөрүнүн прогноздорунда Кыргызстандын ички дүң продукциясы 19-жылы 4%-дан кем эмес өсүү болот деп болжолдошууда. Мен ойлойм, бул көрсөткүчкө биз жетебиз, жетишибиз керек деп ойлойм, урматтуу жетекчилер, кесиптештер. Дагы бир көрсөткүч тууралуу айткым келет. 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын эл аралык рейтинги экономиканын негизги багыттары боюнча позицияларын жакшыртты. Биринчи, төлөө жөндөмсүздүгүн чечүү индекси боюнча өзүнчө бир көрсөткүч бар, 37%га жакшырды. Эл аралык соода индекси боюнча 14%га жакшырды. Doing Business индекси боюнча 7%га, азыр 70-орунда турабыз. 200-ге жакын мамлекеттин ичинен. Глобалдык атаандаштык боюнча 5 позицияга жакшырдык. Социалдык бакубатчылык боюнча 4 позицияга көтөрүлдү. Ошондой эле Кыргызстаныбыз 2019-жылда сунуш кылынган эң кызыктуу дүйнөлүк туристтик уюмдун өзүнүн көз карашы боюнча 5 мамлекеттин ичине кирдик. Мен ойлойм, бул абдан сыймыктануучу көрсөткүч деп. 2018-жылы биздин өлкөгө 7 миллиондон ашык турист келди. 2017-жылы 4 миллиондун тегереги болчу. Бул эмнени түшүндүрөт? Биздин жерибиз, мамлекетибиз туристтик мамлекет катары, туристтик жай катары дагы башка элдерди, башка мамлекеттин жарандарында кызыктырып атат. Муну өндүрүү үчүн биз эң дагы бир экономикалык чечимди кабыл алдык. Ачык асман саясатын колдоо боюнча. Себеби дегенде дүйнөнү кыдырып, дүйнө мамлекеттерин эл таанып, жер таанып аткан дүйнөдөгү жарандар бардыгы тең. Биринчи келгенде ушул өлкөнүн дарбазасы болгон аэропорттон баштайт. Ошонун саясатын күчөтүү боюнча, ачык кылуу боюнча, атаандаштыкты колдоо боюнча, дүйнөдөгү бардык тармактагы туристтик тармакка тартылчу компанияларга шарт түзүү боюнча мына ушундай саясатты биз колдодук. 2018-жылы 246 жаңы ишкана ачылды. 246 бул юридикалык жакты түзүп, бир нече жумушчу орнун түзүп ачылган ишканалар Кыргызстан боюнча 246 болду. Ошо 246 ишканада 6372 туруктуу жумушчу орун түзүлдү. 6372. Мындан тышкары жеке жактар, жарандарыбыз өзлөрүнүн аракеттери менен түзгөнү 70 миңден ашык жумушчу орну болду. Мына ушулардын бардыгы тең биздин экономиканын өсүшүнө, биздин өкмөттүн саясаты, жаратмандык саясаты, жумушчу орундарын түзүү саясатына жакшы көрсөткүч деп ойлойм. 2018-жылы биз президенттин жетекчилиги астында дагы бир маанилүү документти кабыл алдык. Ал өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиябыз. Стратегиянын тарыхый баалуулугу жана башкы максаты бул элибиздин бакубатчылыгын жогорулатуу жана мамлекетти бекемдөө болуп саналат. Бул стратегиянын ишке ашырышына өтө жоопкерчилик менен мамиле кылууга баарыңыздарды чакырабыз. Жогоруда айтылгандардын баары биздин өлкөнү өнүктүрүүдө туура жолду тандап, ыраттуу курска багыт алганыбызды көргөзүп турат. 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын көлөмү 557 миллиард сом суммасында, реалдуу өсүү темпи 3,5%ды түздү. Бул туурасында өлкөнүн 2018-жылкы социалдык экономикалык өнүгүүнүн жыйынтыгы тууралуу өткөн өкмөттүн кезектеги жыйынында айтылды.
Экономика министри Олег Панкратов белгилегендей, экономикалык өсүш бардык тармактар аркылуу камсыздалган. Айыл чарбада 2,7%, курулушта 7,8%, тейлөө тармагында 2,1%, өнөр жайда 5,5% реалдуу өсүш орун алган. Экономикадагы орун алган көрсөткүчтөрдүн натыйжасында товар өндүргөн тармактардын ички дүң продукциясындагы номиналдык түзүмүндөгү үлүшү 39%ды түзүп, тейлөө көрсөткөн тармактардын үлүшү 46,8%ды түздү. Макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн түзүлүшүндө негизги жагымдуу факторлор катары өлкөдөгү социалдык саясий туруктуулук, текшерүүлөрдү, лицензиялардын санын кыскартуу жана башка мамлекеттик жөнгө салуу чаралары аркылуу бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түздү. Алтынга карата баанын орточо 1%га өсүшү жана соода жүргүзүүдөгү негизги өнөктөш өлкөлөрдөгү экономикалык өсүш айтылды. Мындан тышкары экономика министри өлкө аймактарынын социалдык экономикалык абалы жөнүндө кене маалымат берди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөнүн министрлик жана ведомство жетекчилеринин көңүлүн донордук коомчулук жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр тарабынан макулдашуулардын жана милдеттенмелердин тийиштүү түрдө аткарылбагандыгы боюнча айрым окуяларга карай нааразычылык айтылып жаткандыгына бурду. Буга байланыштуу өкмөт башчы өлкө экономикасын стимулдаштыруу үчүн инвестицияларды тартуунун өзгөчө маанилүүлүгүн белгиледи. Министрлик жана ведомстволордун айрым жетекчилерине сөгүш жана эскертүүлөр жарыяланды. Тиешелүү сунуш өкмөттүн жыйынын жыйынтыгы боюнча киргизилди. Алар тейлеген багыттары боюнча жетишсиз иши жана 2018 жылга өкмөттүн иш-чаралар планынын пункттарын тийиштүү түрдө аткарышкан эмес. Ошону менен катар жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын бир катар жетекчилерине сөгүш берилип, бир нече жетекчини кызматынан бошотуу сунушталды. Тиешелүү сунушту биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн жыйынында киргизди. Президенттин 2018 жылда региондорду өнүктүрүүнүн жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын аткаруунун жүрүшүн талкуулоонун жыйынтыгы боюнча бир топ жергиликтүү администрация жетекчилерине жоопкерчиликсиз иш алып баргандыгы үчүн сөгүш жарыяланып, айрымдардын кызматынан бошотуу сунушталды. Региондордо социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдөгү ишмердиктерди кетирген олуттуу кемчиликтери жана тийиштүү мыйзамдарды белгиленген милдеттерине жоопкерчиликтүү мамиле кылбаган. Натыйжада региондордун айрым тармактарынын көрсөткүчтөрүнүн төмөндөп кетишине жол берген жергиликтүү бийликтин жетекчилерине административдик тартиптүү чараларды көрүүнү сунуштайбыз. Мына ушундай жыйынтык чыгарар мурда ар бир жетекчинин ишмердигине анализ жасалып, баяндамада камтылбай калган кээ бир негативдүү фактылар кетирилип, чара көрүүгө сунушталган ар бир жетекчи боюнча атайын негиздемелер иштелип чыгып, тийиштүү чечимдер кабыл алынды. Жогоруда айтылгандардын негизинде төмөнкүдүү административдик тартиптүү чараларды көрүүнү сунуштайбыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областына ыйгарым укуктуу өкүлү Канбек Сатыбалдиевге сөгүш жарыялоону. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областына ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Байыш Юсуповго сөгүш жарыялоону. Чүй облусунун Москва районунда мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Азамат Эсенбековду ээлеген кызматтан бошотуу. Чүй облусунун Кемин районунда мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Жумгалбек Дүйшөбаевду ээлеген кызматынан бошотуу. Жалал Абад облусунун Токтогул районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Майорбек Сатымкуловду кызмат ордунан бошотуу. Жалал Абад облусунун Аксы райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Масалбек Мырзамамытовду ээлеген кызматтан бошотуу. Ысык Көл облусунун Аксы районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Дөкөнбаевду ээлеген кызматынан бошотуу. Ысык Көл облусунун Тоң районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Таалайбек Ажиевди ээлеген кызматынан бошотуу. Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Айбек Бегимкуловго сөгүш жарыялоо. Жалал Абад облусунун Окен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Каныбек Камбаралиевге кызмат ордунан бошотуу. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Рахат Исаковага сөгүш жарыялоону. Ош облусунун Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Бактыбек Алайчиевге сөгүш жарыялоону. Чүй облусунун Панфилов районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Мелис Райымкуловго сөгүш жарыялоону. Баткен облусунун Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кеңеш Салиховго сөгүш жарыялоону. Баткен облусунун Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Баймурат Бекмуратовго сөгүш жарыялоону. Жалал Абад облусунун Алабука райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Эмилбек Абдыкадыровго сөгүш жарыялоону. Ысык Көл облусунун Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Данир Именалиевге сөгүш жарыялоону. Нарын облусунун Ат Баш районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Жакыпбек Субакожоевго сөгүш жарыялоону. Нарын облусунун Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын
орынбасары Гүлбарчин Исаховага сөгүш жарыялануу. Талас облусунун Манас районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Бектеналы Дүйшөбаевга сөгүш жарыялануу. Ош облусунун Ноқат райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орынбасары Ниязбек Козуевке катуу сөгүш жарыялануу. Ош облусунун Араван райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орынбасары Музафаржан Мамасаидовго сөгүш жарыялануу. Ошону менен бирге, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, протоколдук чечимге дагы бир сунуш катары бир топ мына көйгөйлүү маселелер айтылды. Калган жергиликтүү бийликтин башчыларына, министрликтердин, ведомстволордун башчыларынын көрсөтүлгөн кемчиликтерди жоюу боюнча убакыт берсек, анан биринчи кварталдын жыйынтыктоодо ошол маселелерди жойбогон жетекчилерге дагы чара колдонуу боюнча сунуш киргизебиз. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек шаардык мэриясынын коллегиялык жыйынына катышты. Кеңешменин жүрүшүндө борбордун 2018 жылкы социалдык экономикалык өнүгүү боюнча жыйынтыгы жана 2019 жылга карай артыкчылыктуу милдеттери талкууланды. Премьер-министр өткөн жылдын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө жана социалдык маанилүү иш-чараларына кеңири токтолду. Премьер-министр белгилегендей, Бишкек шаары өлкөнүн ички дүң продукциясынын 3/1 бөлүгүнөн ашуунун камсыздайт жана 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча макроэкономикалык өнүгүүнүн негизги параметрлери боюнча динамикалык көрсөткүч орун алган. Буга катар борбордун экономикасында жана социалдык тармагында бир катар актуалдуу көйгөйлөр бар. Анын көпчүлүгү бир топ жылдар бою чечилбей келген жана бул шаардыктар тарабынан негиздүү сынга кабылууда. Азыр мына талкуу жүрүп атат. Биздин экологияны коргогондор менен инфраструктураны салабыз деп аткан, жолду салабыз деп аткан. Конечно, биз өз инфраструктураны, жолду, коммуникацияны өстүрүшүбүз керек. Бирок мен ойлойм, жана мен айтып аткандай, биз өзүбүздүн шаарыбызды адам жашай турган шаар кылгандан кийин сөзсүз эле транспорт маселесине көңүл бөлүп, адамдын баскан турганына көңүл койгон бул туура эмес. Расширение дорог не решит проблемы с пробкой. Как только расширяешь, там становится автостоянка. Опять же, баягы эле деңгээлде болот да. Ошон үчүн жакшылап ойлонушубуз керек, Азиз Эмилбекович. Не обязательно расширять дорогу. Развязкаларды ойлонушубуз керек да биз. Айланып кете турган мостторду ойлонушубуз керек, Азиз Эмилбекович. Биз экологдор менен мен да түшүнөм. Келечек үчүн, балдар үчүн күйүп аткан жарандарыбызды сен айта бересиң деген мамиле кылбашыбыз керек. Ошолор менен чогулуп отуруп, жашай турган жарандарыбызга шарт түзөбүз десек, эки жагын тең карашыбыз керек. Эки жагын тең ошо карап туруп, таразалап анан чечим чыгарганда мен сунуш берем да. Премьер-министр ошондой эле өкмөттүн дарегине мыйзамсыз жана башаламан курулуштар тууралуу шаар тургундарынын көп сандаган кайрылуулар келип түшкөнүн айтып, Бишкек шаары унаалардын жана соода түйүндөрүнүн шаары болбостон, ал жашоочуларга ыңгайлуу, керектүү, экологиясы таза шаар болушу шарт экенин ырастады. Коллегиялык жыйындын соңунда Бишкек шаардык мэриясынын жетекчилигине жана анын түзүмдүк бөлүктөрүнө айтылган маселелер боюнча конкреттүү тапшырмалар берилди. Архитектура, Бишкек глава архитектура ким? 1 квадрат жер берерде мурун ошол биздин элибизге эмне шарт түзөт, ошону карашыбыз керек. Квартира алат эмес, $500 1000 долларга чейин сатабыз эмес. Ошонун тегерегине эмне болгон социалдык объект түшөт деп ойлошубуз керек. Балдары кайерге барып ойнойт. Кайсы жерге барып кары картаң пенсионерлер базат деп ойлошубуз керек. Ошондо биздин шаар чыныгы шаардыктардын, чыныгы жарандын шаары болот да. Бишкек өзү мурун кандай шаар эле? Жашыл шаар. Бир типтеги мындай үйлөрү бар, жакшынакай шаар болчу, туурабы? Азыр кандай шаар келет бизге? Биздин колоритибизге жараша өзүбүз конокторго көрсөтө ала турган, же бирөөлөр суктана турган шаар салып атабызбы? Ким айта алат? Салынып аткан имарат суктана турган болду. Мен мисалы көргөн жокмун андайды. Ошон үчүн биз өзүбүздүн үйүбүздөй мамиле кылалы. Өзгөчө ушул жака жооп берген архитекторлор. Балаңар жетелеп көчөгө чыгып небереңерге мактангылачы, могул үйдү мен түзүп бердим эле архитектурасын, биз салдык эле. Мына көрдүңбү кандай кооз деп. Мурункулар мактана алат да мына мраморный деп, туурабы? Город мраморный. Белых мраморов деп айтылчу да. Город бульвар, город красивых улиц, зданий деп айтылчу да. Азыр айта аласыңарбы? 27 жылдан беркилери. Айта албайсыңар.